Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Урматтуу достор, мага акыркы 10 күндө бир 1000ге жакын киши кайрылды да, Сыймык байке ушинтип эле жата бересизби, ушинтип эле жүрө бересизби, уран боюнча сүйлөбөйсүзбү, уран боюнча эмне кылабыз, жол баштап бербейсизби деп. Эми кайрылууңарга рахмат. Ишеним көргөзгөнүңөргө рахмат. Бирок мен силерге айтып коет элем, особенно Тоңдун элине кайрылат элем да. Мына депутатты шайладыңар. Адик байкени, Абдыбек Дүйшалиев деген мырөө гаишникти. Ошол Адигова сиз мени жакшы тааныйсыз байке? Абдан жакшы тааныйсыз. Сиздин бир жогорку кеңеште Тоңдун көйгөйүн көтөргөн бир маселени көрөбүзбү? Трибунадан мындай сүйлөгөнүңүздү көрөбүзбү сиздин? Же ушинтип эле жүрө бересизби? Жыргап бияка значогуңарды тагып алып эле жогорку кеңешке кирип чыкканыңарга ыраазы болуп эле жүрө бересиңерби? Же Тоңдун эл жыргап калдыңарбы барыңар? Уран боюнча сүйлөбөйсүзбү? Эмне мындай бир проблема чечесиңерби же чечпейсиңерби? Адикова, сиз мени абдан жакшы тааныйсыз. Мына айтпай эле коеюн дедим эле. Кезегинде Борсоков сизди Адикти былжыратпай камап койду эле менин кабинетимен. Ботодой боздуп ыйлабадыңыз беле? Унутуп калдыңызбы? Элге бир иш кылып, сиз депутатсыз да, депутат мандат бар. Сизди деген эл шайлаган да. Эмнеге мага чалып сураш керек? Сыймык байке жата бересизби деп. Мен эмне депутатмынбы Тоңдун? Адик байке, иш кылбайсызбы? Бир Тоңдун бир маселесин же бир көйгөйүн көтөргөнүңөрдү көрөмбү сиздин? Же кум төрдү сүйлөбөйсүз, же жолду сүйлөбөйсүз, же уранды сүйлөбөйсүз. Толтура да Тоңдо проблема. 90% там нищенствует. Сиз жыргап жүрө бересизби? Мырёодон тоюп алып. Айтпай эле коеюн дедим эле. Байке, давай иштеңиз, же болбосо сизге азыр Тоңго барып отзыв айтып дебиз, байке. Кол чогултабыз.